Бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча козголгон иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов шектелүүдө. Бул туурасында Асановдун адвокаты Икрамидин Айткулов билдирди. Кечээ 14 сентябрда Асанов кармалган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы жазык кодексинин 309 беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ачкан. Ички иштер министрлиги Асанов башкалар менен көмүскө сүйлөшүп, бийликти басып алууга аракет кылды деп шектелип жатканын билдирген. Бирок ал кимдер менен сүйлөшкөнүн маалымдаган эмес. Адвокат 14 сентябрда тергөө кызматына Атамбаев, Акаев, Асанов жана башка адамдар курал колдонуп, бийликти күч менен басып алууга белсенгени туурасында материал келип түшкөнүн айтты. Бул маалымат боюнча Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Депутат Жанар Акаев менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Ал эми Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев мындан такыр кабары жок экенин билдирди.